Assalamu алейкум туғандар. Бардыңыздарға чоң салам. Выездный автоэлектрик сіздердің қызматыңыздарда. Бүгін бізде бірінші заказ. Ланос оталбай айтады деп жалған. Барып текшерсек, стартер аябай эле айлантып атат. Стартердин четсек, якар күйүп кеткен екен. Шоткасы да калбай калган екен азыр. Эме Кудай бергенге карап атабыз. Якар менен шотка алганы. Аз буйрса запчастька біз өзүбүз барабыз да тугандар. Өзүбүз барып алып келип, до конца жеткирип, машинаны жүргүзүп беребиз. Азыр барып стартер Ланостук кайсы жерде турат, кандай чечилет, бардыгын көргөзүп беребиз. Бүгүн понедельник экен, эстен чыгып кеткен экен. Понедельник санден Кудай берген иштебейт. Бирок геология иштей берет. Аз геология Ланоско деген геология нетек жанында аркадан, кичинекей аркадан өтсөңөр, ошол жакта Nexia, Matiz, Ланоско разбор бар да. Аз ошол жактан барып стартер издейбиз. Целый комплект. Геологиянын этегине келдик. Бул жактан башка стартер алдык. Вот привозной. 4000 сом дейт. 3800 алдык. Аз буну бул жерден текшерип алабыз өзүбүз сразу эле. Бир кол менен неудобно болуп атат. Иштеп атат. Привозной рабочий. Өзүнүкү. Азыр. Так. Өзүнүкү деген ол. Муну чечип, ичиндеги шоткасы менен якары. Якар мынаки. Якар күйүп кеткен. Шоткасы азыр. Шоткасы кайсыда жүрөт. Шоткасы калып кеткен окшойт. Так, жок, шоткасы бул жакта. Салынып турат. Азыр буну алып барып салып беребиз. Буйрса бул Ланоско келдик, стартерди салдык. Ланостун стартери могул жакта турат да. Аркасынан могул жактан чечилесиңер. 2 болт кармайт. Могул жактан салганда азыр просто телефон менен жакшы көрмөйт. 2 болтту чечесиңер. Могул управление чечесиз. Ол постоянно пилуста кызыл чечет. Буну чечердин астында биринчи аккумуляторду үзүп аласыңар. Стартери мунун эски стартери могул жакта турат. Жанагы привознойун салдык. Муну салгандан кийин машина от албай койду. Текшерсек, искрасы бар. 4-өндө тең бар экен. Форсункалар чачып атат, насос иштеп атат. Так, не болуп атат деп компрессиясын ченесек, компрессиясы 2-3гө түшүп калган экен да, бул машинанын туруп калган экен, где-то бир 15 күндөйчү. Компрессияны кандай алып көтөрөсүңөр? Компрессияга обычный эле моторный май керек. Моторный май. Ар бир свечаны чечип тура, ар бир цилиндрге компрессияны көтөрөрдү. Свечаны чечип аласыңар. 10 граммдан 15 граммдан куясыңар. Куюп тура машинаны 1-2 жол гонять. Анан свечаларды чыгарып алганда горелка менен свечаны ысытасыңар башын. Ысытып тура саласыңар. 4төн тең. Салып гонять этесиңер. Кээде резко эле от алып кетет. Кичине басканда кээде вообще от албай калат. Ошол моментте схватка келип аткан моментте вообще от албай атса кайра чечесиңер свечаны. Горелка менен кайра ысытасыңар. Ысытып тура салсаңар, машина от алат. Биринчи компрессия отуруп калганда чене аласыңар. Канча болуп атат? Машина жүргөндөн кийин өзүнө келет. Еще компрессия көтөргөндө түтөйт. Куйган майыңар түтөп чыгат бир 15 минутадай. Андан эч коркпогула. Так, буйрса бунун компрессиясын да көтөрдүк. Аз машина от алды. Болгондо кичине перебой менен иштеп атат. Муну уже инжекторчик барат да. Так. Насос иштеди. Чек күйбөйт экен. Неге чек күйбөйт деп комментарийда. Так, машина от алды. Мотор кичине перебой менен иштеп атат азыр. Инжекторчик барат. Могул жакта патрубкалар да жок экен. Патрубкаларды салдырып, подсос уже. Так,
мотордун үнү да өзгөрөчү. Патрубкаларын салдырат. Болду. Буйрусал ланосту да бүттүк. Кебетеге манюр байыбызды кандай эми иштеп атканда май болосуң, эми влажный салфетка менен сүртөсүң бүткөндөн кийин бирок анда деле көп жардам бербейт да, калып кетет. Ошондой эле туугандар, эгерде машинаңыздар жолдо өчүп калган болсо же машинаңыздарды жүргүзө албай жатсаңыздар, на место ордон барып жасап бергенге аракет кылабыз. Сен жүргүзөм дебедиң беле дегендери да болуп калат. Эми арасында барсаң ремень үзүлүп кеткен болот, же бир цилиндрде же эки цилиндрде вообще эле компрессия жок, же коленвал сынып калган, же мотор кармап калган, уступ берип калган, ошондой моменттер болуп калат да. Электричестводан болсо жүргүзүп беребиз. Ошондой эле туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Видеону этегине чейин көргөнүздөргө, каналга катталып лайктан база кетиңиздер. Алдыда көптөгөн кызыктуулар видеолор да чыгат. Кимге кызыктуу болсо ушундай эле видеолорду тартып, кандай жасалат, эмнелерин жасады, кандай чечилип салынат, ошолордун баарына тартып көргөзгөнгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга чоң рахмат.